Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бүгүн биздин мекендештер маалымат борборунда 2009 жылы Лейлек районунда укук коргоо органында эмгектенип жүргөн агабыз Маекте бүгүн биздин Маекте ушул чек ара маселеси боюнча ушул теманын алкагында биз Маек курабыз. Андыктан биз менен видеонун аягына чейин бирге болуңуздар. Саламатсызбы агай? Биздин мекендештер маалымат борборуна кош келиптирсиз. Саламатсыңарбы, урматтуу журналисттер дейбизби же активисттер дейбизби, Кыргыз Республикасына кызмат кылган жаштар дейбизби, кандай болсо дагы жүрөгүңөр, силердин жүрөгүңөр Кыргыз Республикасына согуп турат. Биз дагы YouTube'дан ал жак бул жактан көрүп турабыз. Көрүп акыры мен ушундай чечимге келдим да. Мен силерге өзүм кайрылдым, өзүңөр билесиңер. Үстүбүздө Аллах күбө буга. Мага бирөө кел деген жок, сүйлө бер деген жок. Үстүмдө Куда турат, бардыгыбыздын үстүбүздө Куда турат. Алхамдулилла, Куда күбө. Мен ахиреттен корктум. YouTube'да карасаң, жалаң эле ошол 275 метр жер, Адахан Мадмаровду күнөөлүү деген сөздөр чыгып атат. Канча жылдан бери болуп келет ушул сөзчү. Ошондуктан акыркы убакта өтө күчөп кетти. Мен ушундай чечимге келдим, ахиретти ойлондум. Билген нерсемди, уккан нерсемди, көргөн нерсемди айтып коюуга туура келди. Сөз башынан болсун анда. 1999 жылы мен Ош областында укук коргоо органында иштейт элем. Ошол учурда Баткен районуна командировкага бардык. Командировкага барып, ошол жакта иштеп жүрүп, Самаркандек айылынан ошол жерден биз 7 КАМАЗ тери тосуп алдык биз. 7 КАМАЗ терини тосуп, документтерин текшергенде, документтери туура чыккан. Анан ошол эле учурда баягы сопровождающий дейбизби, теринин ээси дейбизби, ал бизге кайрылып калды. Ушул мага Чаркы Тажик Республикасынын Чаркы территориясынан өткөзүп бергиле, жардам бергиле. Бизди дайым ушундай кыйнайт. Силердин чындыгын айтканда тыйынтыпырыңарды беребиз деп айтты. Бирок действительно документтери туура, нормально. Анан эми биз жаңы барганбыз ал жерге. Биз ал жерди билбейбиз, тартибин билбейбиз. Анан ошол жерден бир сотрудник кошуп алдык. Кошуп алсак, алар вообще эле коркот экен. Лейлекте иштеген. Ооба. Лейлекте эмес, Самаркандек район, Помунда иштеген, Баткен район. Ички иштер бөлүмүндө иштеген балдар. Анан аларды бирөөнү эптеп көндүрдүк да. Көндүрдүк, макул деп жөнөдүк. Анан ага чейин ал жердин обстановкасын сурадык биз. Кандай, как чем? Десек, вообще коркушту, эч ким суунабай. Жок, бизди кымап коет алып кирип, бизди уруп коет деп. Ошол жердин орган кызматкерлери. Анан акыр бирөөсүн көндүрдүк. Көндүрүп анан өзүбүзгө шерик кылып анан баягы 7 КАМАЗды алып жөнөдүк. Бардык, баягы 4 көчө деп турат. Айбалаевдин үйүнөн түшкөн жердеги Актатыр, Самаркандеги айылынын Актатыр көчөсүнөн түшкөндө Айбалаевдин үйү бар. Айбалаевдин үйүнөн түшкөндө заправка бар. Заправкада ошол жерде постоянно гаилер кызмат кылат экен да. Чын-чыныгы келгенде незаконный олордун турганы ал жердечи. Кийин биз сүрүштүрсөк. Биз карадык, а жерде гаи жок экен. Кийин биз наркы каналдын жолуга чыгып, аны объездной жол деп коет. Ал убакта андай чечиле элегиле. Жанагыдай Адахан Мадмаровдун колу деп атат го, жанагыдай нерселер. Ал убакта эч кандай чечилген эмес. Ал убакта ошол тажиктер билген ишини кылат эле. Ооба. Ошондо биз баягы 7 КАМАЗды алып барсак, бир ак жүгүледе таможня кызматкер, бир эле тажиктин бир эле таможня кызматкери чыкты. Биз сүрүштүрсөк, ал айтып атат. Биздин мына ушул машина турган жер биздин жер. Жол силердики деп атат. Жол силердики. Бирок мына ушул машина турган жерден биздин КАМАЗ өтөт экен да, биздин КАМАЗдар.
Олар ошол эле жерден кармап сүрүп кирип кетет экен. Эгерде ал жерде туруп алган болсо болду. Назад жол жок, вперед жол жок. Уже ол жерден олордун законго салганда алардын акысы жок өзү. Баягыдай күч колдонуп туруп эле алып кирип кетишет экен Чаркуугачы. Ошол жолдон өткөндө. Ооба. Анан ошондой бир таможня чыгып калды биз келгенде. Анан таможня менен сүйлөштүк, өзүбүздүн тилде, жакшына. Макул болбой койду. Биз дагы макул болбой койдук. Биз закон талкайт эттик. Кандай бу жол биздин жол как транзит. Силердин акыңар жок, бу документальный нерсе. Десек, алар көнбөй анан өзүнүн тилинде, о маалда телефон жок, рация менен чыгырды 2-3 солдат жетип келди оружиялар менен. Анан баягы 7 КамАЗдап түшүп кетти. Чаркууга. Эми биз моюнга алытпайбыз ответ. Биз өткөзүп коебуз деп. Эми жардам беребиз деп, как гражданин Кыргызстан деп. Ошол учурда эмне кылышты билбей, анан баягы теринин хозяиндары коркуп алар качып кетти Баткенге. Бирдеке кылып жардам бергиле. Ошодон 2 күн, 3 күн мурун эле бир чаркунун. Эми мындайча айтканда баягындай кичине ояк бияка сөз өтө турган жигит экен, эч жерде иштебейт экен. Мындайча айтканда спортсменби, же ошол жердин смотрящийби мындайча сөз сүйлөгөндө. Ошондой жигит экен. Аны мен 2-3 күн мурун таанышып калган элем. Ол ушундай өзүм решать этип берем, Чаркун всех проблеманы деп айткан. Ошол учурда анан эмне кылышты билбей, баягы КамАЗдар Чаркууга алып кирип кеткен, Аделейнага. Анан мен баягы баланы издеп таптым. Может, ошону сөз өтөбү деп. Чындыгында таап сүйлөшсөм өттү сөзү. Чечти. 10 мүнөттө чечип берди маселени. Өздөрү сопровождение кылып, ошо 4 күнгө чейин сопровождение кылып койду, каналдын бою менен өтүп кетти. Ошондо мен ушул окуяга күбө болдум да. Кандай ушул жолдун азабы. Ошентип жүрүп, кийин мен командировкам бүттү. Анан биз Ошко кеттик. Ошко кетип, кийин кайрадан Баткен областы болгондо мен Баткен областыга бардым жумуш менен. Официальный областка иштеп жүрдүк. Ошол жүргөн учурда биз билебиз да, как органда иштеп жүргөндөн кийин баягы Лейлек, Сүлүктө, Баткен адамдарына кандай кыйнаган учурларында. Себеп биз эл менен кызматта чогуу болобуз да, элдин арыз-муңун угуп турасың. Кантип кыйнаганын, кандай болгонун. Бул факт, элди аябай кыйнаган. Аябай кыйнаган. Ошол жерде элди кантип кыйнаган? Ошол боюнча айтсаңыз. Мына бол эми мен чын сүйлөшүм керек да, мен бирөөгө подход кылганды жаман көрөм өзүмчү. Мадмаровдун айтканычы эң туура да, аялдарды шундай кыйнашкан. Эркектер, аял эмес, эркектер дагы кыйнашкан. Вагонго алып кирип алат эле. Каалаганын кылышат эле. Эми элчилик эч ким арызданбайт. Арызданса эч ким укпайт да. Туура, Айбалаев губернатор болгон биринчи. Айбалаев каттуу жетекчи болгон. Эң каттуу жетекчи болгон. Бирок чечкен эмес. Эми губернатор чече албайт да, ол губернатордун деңгээлде чечиле турган иш эмес ол. Ол президенттик деңгээлде чечиле турган иштер. Туура, Айбалаев каттуу губернатор болгон. Молодец, биз баа берет элек. Азыр деген ошол жер боюнча дегеле ал жер боюнча көпчүлүктүн маалыматы жок да. Анан кандай болуп чечилгенини, негизи эле ошол жерде Мадмаров туура чечим кылганбы, кандай чечим кылган, ошол боюнча кантип чечилген кенен маалымат берсеңиз. Мен ойлоймун, Мадмаров өтө туура чечим кылган. Бирок менин чындыгын айтканда ошол убактыдагы президент, өкмөт, депутаттар бардыгы эң туура эмес иш кылган. Ошол убакта Адахан Кимсенбаевич Мадмаров ошого бул Совет Безопасности болуп турганда ал өздөн өзү барбайт да ал жерге. Кантип барып кол коёт? Президенттин указынын негизинде, бир протоколный тапшырма заданиянын негизинде барып кол коёт да. Ошондо бардыгы барып Мадмаровка келип атат да. Мадмаровдун өзүнүн чын баягындай күчтүүлүгүнөн, кайраттуулугунан ошол чечимге келген, ал туура кылган. Себеп ол элдин пайдасыга иштеген.
бир эле Лейлек району, Сүлүктүү району эмес, Кыргыз Республикасынын бүткүл жарандарга пайда келтирген. Эгерде билбегендер билиш керек бул сөздүчө. Жанагы Лейлек, Сүлүктүн жарандары, еще Кыргызстандын жарандары дегеним, Кыргызстандагы бүткүл коммерсанттарга пайдасы тийген ал жолчу. Ошол жолду кол койгондон кийин мына азыркы ушул убакта, эми азыркы убакта билбейм, ошол кол койгондон кийин Төрткүл суу сактагычында мурунку объезд деп коет, ошо каналды бойлоп, жанагы заправкага чейин эч кимди тоса албай машиналар кеңири коммерсанттар, мына бензовоздор, башка коммерческий иш кылгандар кеңири өтүп, кеңири чыгып жүрөт да. Ошол жердечи. А Лейлек Сүлүктүдөн келгендер, Лейлек Сүлүктүгө жакшылык жамандыкка барган мына башка Оштон, Жалал Абадтан, Бишкектен баргандар кеңири кирип, кеңири чыгып атпайбы? Эмне үчүн буну эч ким айтпайт? Эмне үчүн ошол билген нерселерди мына органда иштеген, бүткүл правоохранительный органда иштегендер эмне үчүн жашырышат деймин да. Мына пенсияга чыгышты бардыгы, мен пенсионермин. Мага ошо эле айтышпай болгондой эле кылып. Ушул жол туура болгон, туура кол коюлган. Бирок ошону полный до конца закон негизде бүтүрүп коюш керек, ошондо кол коюп, ошол жылычы. Bunun бүтпөй калганына мен каршымын. Ошондо бүтүш керек эле. Негизи шундай болуптур, бүтүш керек эле. Ошол маалда кандай кабыл алынган болсо, ошол закондуу негизде кабыл алынып калыш керек эле да. Адамдар ардеке дей берет азырчы. Буну туура эмес чыгарышып коюп атат. Элдин оюну туура эмес жака бурушуп коюп атат. Мына ошол эле айылдагы адамдар чыгып, Мадмаров жер саткан, мындай кылган, кол коюп койгон дешип атат да. Ошолор жалаң дежурный деп эсептейм менчи. Мен Оштукмун, Баткендин кулуну эмесмин, Оштун кулунумун. Мен калыс айтып атамын бул жердечи. Мисалы Садыр Жапаров болобу, Бакиев болобу, Акаев, Атамбаев, Соромбай Жээнбековпу? Жок, мага разница жок. Мен кыргыз эли үчүн чындыкты гана айтып атам. Ошол жерде кечээ Садыр Жапаров журналисттердин суроосуна жооп берип атып, 56-жылдагы бийликке анан ошондой эле Мадмаровго асылган сындап кетти да. Өзүнүн сөзүндө айтып атат, бул протокол тажиктер бетке кармап чечилбей атат маселе деп атат да. Анан акырында бул протокол эч кандайлык юридикалык күчкө ээ эмес деп атат. Демек бул жерде протокол юридикалык күчкө ээ эмес болсо, анда эмне себептен маселе чечилбей атат? Эмне себептен Мадмаровду сындап атат? Ушуга кандай ой пикирдесиз? Бул мындай да, чегара маселесин чечиш өтө кыйын. Чечиш үчүн ынтымакчылык керек эки мамлекетке. Ынтымакчылык менен эгерде эки президент ынтымак болгон болсо, эки президенттин эли, Тажикстандын эли, Кыргызстандын эли ынтымак болот. Ошондо чечилет. Президенттер кандай чечимге келген болсо, эл эчтеке дебейт. Эч качан президенттер өзүнүн жерини наркы Тажикстанга бербейт, Тажикстандын жери Кыргызстанга бербейт. Бардыгы ошону тең салмактуу гана кылып чечет. Мынакей эми может 1 жылда чечилет, может 2 жылда, может 10 жыл, может 20 жылда чечилет. Бирок ал жер азыркыга чейин талаштуу жер болуп эсептелет, туурабы? Ал жер эч кимге тиешеси жок. Кыргызстанга дагы, Тажикстанга дагы. Жок. Ал жер эмне үчүн анда арендага алды деп сүйлөп атышат? Ошону түшүнбөйм да. Эгер ал жер талаш болсо, Тажикстандыкы болбосо, Кыргызстандыкы болбосо, булар саясат да, инилерим. Саясат кылышып атпайбы? Бардык нерсени. Чын-чыныгы келгенде мен таң кылам, баягы Айбалаев губернаторга ошол аксакал киши эң туура эмес сүйлөйт да. Ошол губернатор болуп турган, үйү ошол жерде, именно айтып аткан жерде, кандай билбейт, билет го бар жокту. Эмне үчүн сындап чыгып атат анда, туура эмес кылган? Ал киши дагы бул саясат да, бул бизде Кыргызстанда саясат өлүп калбай бар жок. Кичинекейден баштап чоң аксакалга чейин. Эч ким мына азыр ошол баягы сопровождениеда мен айттым, баягы 7 КАМАЗ деп, ошол убактагы ошол местный, ошол жерде органда иштеген, ошолор местный балдар. Ошол балдарчы, ошолор азыр айтса болот, ошолор деле пенсияга чыгып кеткен. Эмне үчүн алар айтпайт? Мамлекетке баягындай шалакылык кылып атпайбы булар? Айтыш керек, коркпой эле. Алар пенсияда жүрсө эмнеден коркот? Айтыш керек да, туура кылган.
бар жок туура чечилген деп. Мына карагыла, азыр ошону баягындай кылганда мен мындан 2 жыл мурун кичине коммерциялык иш баштадым. Оштон Лейлекке чейин товар жеткизип. Лейлектин базарына жеткизем, базардан каяка кирип кетет билбейм, ошол жерде эл журт пайдаланышат. Ошо жолдо 7-8 жол өттүм. Баягы 4 кыл суу сактагычтан канал бойлоп, баягы 4 көчө заправкадан Айбалаевдин үйүнүн алдыдан чыгып кетет. Эч ким тоспойт. Мына 2 жыл мурунку нерсени айтып атам да, 7-8 жол өттүм. Значит, Мадмаров туура кылганбы? Туура кылган. Эмне үчүн ушуларды айтышпайт? Мына безооздор, безимпуруштар. Көчөдө бардык безимпуруштар жүрөт. Бардык коммерция кылган ар кандай товарларды ташып жатат. Эмне үчүн ушулар айтпайт ушул адамдар? Ошол убакта шундай кол коюп койгон экен, мына биз шу каналдын бою менен мурун объездной болгон, азыр асфальт болуп калды. Биз 20 мүнөттүн ичинде 4 кыл суу сактагычынан Актатырга бойлоп чыгып кетип атабыз деп. Эмне үчүн айтышпайт? Таң каласың. Эртең ахиретте жооп берет. Мен бул сөзүмдү эмне үчүн айтып атам? Мен дагы ахиретте жооп бербейин деп айтып атам. Болсо мага Мадмаров деле, Садыр Жапаров, жанагы өтүп кеткен президенттер деле эч ким эмес. Эч тиесеси жок. Туура, мен Мадмаровду бунун чынчылдыгынан колдойм. Мен каерде колдогом бул адамды, билесиңерби? Силер билбешиңер мүмкүн. Тажикстанда чоң мамлекеттер аралык, мамлекеттер деңгээлинде чогулуш болуп жатканда, мына Россия Федерациясынын премьер-министринин алдында мына азыр права менен биздин кыргыздар, кыз балдар кандай жүрөт, Москва шаарында, Россия Федерациясында машиналарды бир таксовать этип атат, акча табып атат. Ошону ошол жерде кол койгон. Сиз макулсуз, мен шуну бүтүрсөм болду, сиз кол коесузбу деп туруп, ушу сөзүн уккандан кийин мен бул кишиге өтө чоң ыраазычылык билдиргем. Ошонун негизинде мына Кыргызстандын жарандары азыр таксовать этип жүр. Карагыла, көчөгө чыксаңар, ар бир экинчи такси кыргыздар, кыздары, балдары. Ким танат буну? Эмне үчүн ушул жердеги кыргыз таксисттер ушул теманы көтөрүшпөйт? Рахмат, Адахан Кимсанбаевич Мадмаров. Сен шундай кабыл алып койгон экенсиң. 5 мүнөттүн ичинде болгон нерсе бул. Мына мен кол койсом болобу деп, шундай заставать этилип, шундай сөздөр менен. Буга дагы сөздүн чеберчилиги керек, акыл керек, элди ойлогондуктан ошондой кылдым. Ошон үчүн азыр карасаңар, ар бир экинчи таксист Кыргызстандын жараны. Эмне үчүн ушуларды эч ким айтпайт? Эми бул Адахан Кимсанбаевич Мадмаровдун кылган иштерин айтсаң өтө көп. Өтө көп. Кыргыз Республикасына кылган кызматычы. Эми мени кээ бирөөлөр айтышы мүмкүн, бул жалданып келин баягыдай айтып атат деп. Жок. Мен жөнөкөй эле жаран катары айтып атам. Үстүмдө Куда турат. Ооба. Мына кечеги ошол, эгерде Мадмаров ошол кезде туура чечкен болсо, ошончо жылдан бери эч кандай ыз учуу чыкпаган, бирок кече мына жакында эле ыз учуу чыгып 36 жараныбыздан айрылып калдык да. Бийлик ошол кезде элин коргоп сактап калса болот беле, кандай кадамдарга барса болот эле? Негизи эле бул чыр эмнеден чыкты? Ушул боюнча ой пикириңиз кандай? Эми бул чегара бардык мамлекеттер аралыкта чегарадан тополоң чыга берет. Любой проблема чегарада проблема болгон болсо чыр чыгат. Ошол чырды чыгарбаш үчүн мен жана эле айттым. Эки президент достошкон президент болуш керек. Мамиле кылыш керек. Бири-бири менен тең ата тең сүйлөшө турган болуш керек. Бириге бирөө үстөмдүк кылган жерде шундай чыр чыгат. Элин ойлоп, аркасына карап, алдына карап туруп, эртераак чечиш керек буну. Конечно, алдын алса болот. Любой информация болот. Правоохранительный органда любой информация болот. Кайсыл убакта кандай болот, не болот, бардыгын билишет. Ошол информацияны туура колдонгонго жетекчилер аракет кылыш керек, алдын алыш керек. Ошол тополоң болушуну билет да. Билген, ошону алдын алыш керек. Билгенбиз деп айтышты го. Ооба, мойнуларын алышты го, билгенбиз деп. Ошо билгенде эле, алар элдерин чыгарып, окоп казылып атканда эле, ошондо эле өзүбүзгө дагы коопсуздук кармашыбыз керек эле да. Туура аружаларды барбаш керек эле, апарбаш керек. Бирок президент ошол учурда учуп, керек болсо Тажикстандын
президентке барыш керек самолет менен. Не болуп атат? Элим өлбөсүн, мен өлөйүн деген сыяктуу менен барыш керек. Эр жүрөк болуш керек. Болбосо ошол жердеги премьер-министрди жөнөтүш керек. Болсо губернаторду жөнөтүш керек. Элдин алдыга коюп коюш керек да ошол жерге. Губернатор менен сүйлөштүрүп, аким менен, өкмөт менен сүйлөштүрүп. Ошондо алдын алат эле. Болбойт эле. Телевиденияларда барып тыгып ташташ керек эле. Ошондо доказательство болот. Ким баштады, не кылды. Бирок бул жерде деген кийин ошол мезгилде элге жардам бербей, ошо элди коргобой турган менен кийин сотко деле кайрылбады да, дүйнөлүк соткочу. Бийлик көтөрүлүп, бийлик аракет кылыш керек да. Бирок биздин бийлик эч нерсе кылбай койду го. Бийлик, мен ойлойм, булар дагы бирдекени күтүп отурат. Нени күтүп отурат билбейм. Мен жеке оюм да. Эми бир учур келсе чечеттир, может, бирок аракет кылыш керек. Эгерде ушинтип отура берсе, может келерге, может кийинки соңку жылдары өтө bundan каттуу нерсе чыгып кетиши мүмкүн. Ошого чейин буну чечиш керек. Элге тууру түшүндүрүү бериш керек. Алмаштырчу жерди алмаштырыш керек, берчү жерди бериш керек, алчу жерди алыш керек. Тууру олордон алам десең, олордун жарандары макул болбойт. Эгерде жанагы айткандай эки президент ынтымак болсо, эл ынтымак болуп калат. Эл өзү эле ынтымак болот. Ушундай жол менен чечиш керек буну. Мен ушинтип ойлойм да. Демек бул жерде эки президент гана чечет. Экөө чечет. Экөөдөн башка эч ким чечпейт буну. Эми ушул 275 метр деп Адахан Мадумаровдун бетине маска кылып эле кечке каралап тагып атышат. Бирок кече ушул Лейлек районуна барганда Мадумаровду элдер аябай жакшы тосуп алышты да. Анан ошол жерден чыгып элдер Мадумаровго мындай күнөөнү койбогула, ал туура чечкен деп айтты. Бирок эмнегедир Садыр Жапаровдун өзүнүн чыгып алып ушинтип сүйлөгөнү аябай мындай күмөн жаратты да. Эмне үчүн Мадумаровго мындай рахмат айткандын ордуна ушундай эгер туура чечилген болсо күнөөлөп келет дейм да. Эми чындыгын айтканда мындай да. Өзү президент шайлоо учурунда этика, эстетика деген бар. Мен президентке үйрөтпөйм. Просто угуучулар уксун дейм да. Этиканы кармаш керек. Бул как агитация колдонулуп калды. Эми каршы Агитация. Ошондой колдонулуп калды. Мен өзүм жеке оюм бул. Чындыгында ошондой болуп калды да. Эгерде ошол баягы 275 метрди тууру Садыр Жапаров билбейт ал жерди. Бирок камчы ташып прекрасно билет ал жерлерди. Ал адам өтүп жүргөн ал жерден. Билет. Жакшы билет. Азыр каналдын состояниясын, жолдун состояниясын да билет, камчы ташып. Ал барып жүргөн адам. Ол ошол жерден коен жатыгыга чейин билсе керек, мен ойлойм, ташып. Жапаров чындыгында ал жерди билбейт. Ал эми самолет менен берип, самолет менен келип, мурун өткөн эмесин мен билбейм аны. Бирок ташып билет да. Ушуну туура айтыш керек да, элгечи. Ошол жол болгон үчүн мына эл кыйналбай атат деп атпаймынбы мен. Буну ошондо закондун негизинде чечип коюш керек эле, ошол 2009-жылычы. Бул бүтпөй калганыга мен ошол убактагы жетекчилерге нааразымын. Ошондо бүтүрүш керек да, аягына чыгыш керек эле. Ошол жылы. Ошол азыр как положено азыркындай кылып чыгарып коюш керек эле. Биз утканыбыздан жок, уттурганыбыздан жок. Биздин эл Кыргыз Республикасынын полный жарандары утту. Кеңири өтүп, эки жака каттап. Мурдагыдай кыйынчылык жок. Ошондо чечилиш керек эле бул маселечи. Эми мына баягы азыр элдер баягындай сүйлөп атпайбы, 275 метр. Баягы жаш блогерлер кимдер, мен мындай неме кылбайм, баягы Бекзат дегениңер бар экен. Дагы бир Бактияр деген бала бар экен, Эми ошолор не кереги бар? Мадумаровду жалган эле жок нерселерге шыбап атканы. Эмне кереги бар? Ушуларга заложный показания кылып туруп иш козгош керек ушул балдарга. Мадумаровдун кандай тур эмес деп баягындай кече жакында үйлөрүн көргөзүп атат, Эгерде ошончолук үйлөр болсо мамлекетке алыш керек го. Алсын. Мен эки буттан кол көтөрөм, мына ушундай алгыла деп. Чын, мага Мадумаров эч ким эмес.
Алсын, эгерде шончолук байлыгы незаконный байыган болсо алсын. Өкмөттөн, мамлекеттен, элдин мүлкүнү жеген болсо алсын. Ташиевтикini алсын. Садыр Жапаровтыкini алсын. Бардыгы да үй бар. Эч ким камбагал эмес, үчөөнү тең. Бардыгы да бар. Эмне үчүн турмес ошол баягы бекзаттар, турмес элдин башын айландырып атат? Кой деген адам жокпу бул жерде? Кой деген закон жокпу? Кече ошо интернеттен көрүп калдым, буларга деген сыйлык берип атпайбы? Вот ошондой болуп атпайбы? Биз бул жакта туруп, биз мына карапайым эл шуга кыжырыбыз келип атат да. Олар баягындай комментарий жазганда мен ойлоп койдум, 30-40 комментарий, 100 комментарийди өздөрү даярдап алып туруп анан шарт чыгарышы берет окшойт. Мен шондой түшүнүп калдым да, карасаң эле, шуба ула аянанайын Бекзат, сен аман бол, сага ден соолук болсун, бактылуу бол деп эле. Эми Кыргызстандын бардыгы эле тупой болбосо керек дейм да. Ошолордун сөзүгө ишенип. Жанагы 275 метр боюнча мен именно ошол боюнча келдим, эми башка сөздөр кошулуп кетти бул жерде. Бирок ал жердеги Мадмаровдун кылганы 200% туура. Ошол жердеги баягы өтүп уткан, ошол жерден пайдаланып уткан, ошол жердин тузуну жеп аткан, ошол жердин суун ичип уткан, ошо жол менен, жол аркылуу өтүп уткан адамдар айтыш керек буну. Чыгып элге кайрылуу кылыш керек. Ошо жол ушундай болгон жылдан бери биз мына кеңири өтүп атабыз, кеңири жүрүп атабыз деп. Эмне үчүн ушул сөздү эч ким айтпайт, мен таң каламын. Айтпай атышат да. Айтпай атат да. Айтыш керек. Эл биз ошончу мамлекет өзөң болбойт да, айтпагандык үчүн. Жөн эле мына Мадмаровду жөн эле каралап коюп атат. Бул жерде түшүнбөгөн адамдар, туура, значит Мадмаров турмес кылган экен, жер саткан экен деп атат. Эми ушу жер саткан деген сөздү эле пайдаланып атышат. Ооба, ошону документ кылышып алган. Эми ушуга байланыштуу суроо берсем, протокол бул өзү эмне? Протокол менен жерди сатып ийсе болобу? Протокол менен жер сатылбайт да. Ал жерде президент деген бар, депутаттар бар, комиссиянын составы бар. Бардыгынан өтүп акыры анан кийин сатылбайт, ошондо дагынчы алмаштырылат. Бу сатылды деген сөз жок, бул сөз. Президент, эгерде президент туруп, президент тапшырма бербесе, ошол учурда Бакиев, Одокан Кимсенбаевичти ошол жерде эле 2 бутунун торго киргизип койду эле. Кандай акын деп. Тура? Азыр деле мына Ташиев Өзбекстанга барып атат, Тажикстанга барып атат, ошо президенттин тапшырмасы негизде барып атат да. Негизде чечилип атат да. Эгерде нарушение болгон болсо, президенттер күнөөлүү болот да. Туура. Шуну закондун негизде өткөзүп чекит коюп калганда бунчалык чыр чыкпайт эле. Ошол баягыны документ кылышып алганда буларчы бардыгы элечи. Эртең Садыр Жапаров кетсе, дагы бирөө сүйлөйт. Эгерде бирөө келсе, президент болупчу, баягыны дагы көтөрөт. Протоколду. Ошондой, бул азыр ошондой оюн болуп калды да. Бирок эми ушул протоколду билбейт да көпчүлүкчү. Ошондо элге түшүндүрүү иштерди көбүрөөк жүргүзүш керек. Мына журналисттер, ошол территориядан жана мен айттым, өтүп аткан адамдар, ошол жерде жашап аткандар бардыгы көбүрөөк чагылдырып, телевидениялардан, радиолордон көбүрөөк чагылдырып, билгендерден интервьюны көбүрөөк алып, элди мээсине туура сөздү куюш керек. Азыр дегенде ошол бош керек. Кыргызстандагы тааныштардан чалып сурасак, мамлекеттик телеканалдардан ушул протокол жөнүндө ушул кечеги Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөздөрү берилип, бирок ошол жердеги туура чечилгенini бул телевидениядан кетпейт экен да, андай маалыматтарчы. Бирок ошол жердеги элдер сүйлөп атат, мындай туура чечим кылган деп айтып атат, бирок аларды көтөрүп алып чыккан журналисттер деле аз да. Элге жетпейт да ушулчу. Анан биздин мамлекет коркот тап чыккандан. Жарандарыбыз. Ошол жогорку кызматтарда иштей турган жаштарыбызды тарбиялап ошол жерге алып барсын, иштетсин. Мамлекеттер бардыгы чогуу жакшы ийгиликтерге жеткизсин. Эми элдерге айтарым, келе жаткан 28 ноябрда татыктуудун татыктуусуну тандашсын.
жанагыдай акча анда мындай кылып алданышпасын, эми алданышпаса керек. Эртең ахиретте бардыгы жоо берет, эгерде алдангандар баягындай акча алган дагы, берген дагы туура келбей калат. Ошон мен дагы ахиретимде ойлонуп, ушундай силерге кайрылуум ошодон болду да. Ошол Сизге дагы силерге ийгилик, ишеңерге Кыргызстандан рахмат. Келечекте Кыргызстанды өнүктүрүүчү силерсиңер, жаштар. Силер иштейсиңер, ошон үчүн алдыңарга максаттарды коюпсуңар, максатыңарга жетишиңерди каалаймын. Рахмат. Рахмат. Сизге дагы чоң рахмат келип бизге маек бергениңиз үчүн. Урматтуу мекендештер, бүгүн биз ушул Лейлек жергесиндеги чек ара маселеси тууралуу ушул теманын алкагында маек курдук. Биз ушул 2009 жылы укук коргоо органында иштеп жүргөн агабыздын коопсуздук жагын эске алып, биз данныйларын чыгарбадык. Бул үчүн дагы түшүнөсүздөр деп ойлойбуз. Баарыңыздар менен кийинки эфирден жолукканча саламатта болуңуздар.